24 бөлүм. Мына теңир жерди ээн калтырып, түшүмсүз кылып жатат. Анын көрүнүшүн өзгөртүп, тургундарын туш-тушка чачыратып жатат. Элге эмне болсо, ыйык кызмат кылуучуга да ошол болот. Кулга эмне болсо, кожоюнга да ошол болот. Күнгө эмне болсо, кожоюндун аялына да ошол болот. Сатып алуучуга эмне болсо, сатуучуга да ошол болот. Карыздарга эмне болсо, карыз берүүчүгө да ошол болот. Үстөккө берүүчүгө эмне болсо, үстөккө алуучуга да ошол болот. Жер ээн калды, таланып тонолду. Анткени бул сөздү Теңир айтты. Жер кайгырды, анын ындын өчтү. Аалам башын жерге салды, анын ындын өчтү. Эл башчыларынын баштары шылкыйды. Ошентип, жер үстүндө жашагандар жерди булгашты. Анткени алар мыйзамдарды бузушту, буйруктарды өзгөртүштү, түбөлүктүү келишимди бузушту. Ошон үчүн жерди каргыш жеп жатат. Анын үстүндө жашагандар жазаланып жатышат. Ошон үчүн жерде жашагандар өрттөлдү. Аз эле адам калды. Шиңгилдин ширеси ыйлап жатат. Жүзүмдүн сабагы ооруп жатат. Жүрөгү менен кубангандардын баары онтоп жатышат. Дап каккандардын шаңдуу үнү басылды. Көңүл ачкандардын үнү өчтү. Гуслилердин үнү угулбай калды. Эми шарап ичип ырдабай калышты. Күчтүү ичимдик аны ичкендерге ачуу болуп калды. Ээн калган шаар талкаланды. Баардык үйлөр кулпуланган, кирүүгө мүмкүн эмес. Көчөлөрдө шарапты эңсе ыйлашат. Баардык кубаныч кайгыга айланды. Жер үстүндө баардык кубаныч жоголду. Шаар кыйрады. Дарбазалар талкаланды. Ал эми жер ортосунда, элдер арасында зайтун дарагын көбүп алгандан кийин, жүзүмдү терип алгандан кийин, түшүмдү жыйнап алгандан кийин кандай болсо, ошондой болот. Алар үнүн бийик чыгарып, Теңирдин улуулугуна кубанышат. Деңизден катуу кыйкырышат. Ошондуктан чыгышта Теңирди даңтагыла. Деңиз аралдарында Ысрайылдын Кудайын, Теңирдин ысымын даңтагыла. Биз жер шаарынын учу кыйырынан адил адамга даңк деген ырды угуп жатабыз. Ошондо мен мындай дедим. Башыма мүшкүл түштү. Башыма мүшкүл түштү. Башыма кайгы келди. Жамандык кылгандар жамандык кылып жатышат. Кыянаттык кылгандар кыянаттык менен кыянатчылык кылып жатышат. Жер тургуну, сени коркунуч, ор, тоор күтүп турат. Ошондо коркунуч туудурган кыйкырыктан качкан адам орго түшөт. Ордон чыккан адам торго түшөт. Анткени асмандын терезеси ачылат. Жердин негиздери солкулдайт. Жер кыйрап жатат. Жер талкаланып жатат. Жер катуу титиреп жатат. Жер мас кишидей ыргалып жатат. Бешиктей термелип жатат. Аны өзүнүн мыйзамсыздыгы кыйнап жатат. Ал кулайт. Кайра турбайт. Ошол күнү Теңир асмандагы асман кошуундарын, жердеги падышаларды жазалайт. Алардын баары чогултулуп, туткундар катары орго салынып, зынданга камалышат. Анан көп күн өткөндөн кийин жазага тартылышат. Себайот Теңир Сион тоосуна жана Иерусалимге падыша болгондо, ай кызарат, күн уялат. Анын элинин аксакалдарынын алдында даңк болот.